Bismillahirrahmanirrahim. İslam dini Allah Teala bizge bergen ahırgı din, rahmat dini. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah Teala'nın dünya jönötkönde وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Seni bütün dünyaya rahmat kılıp jibерген degen. Oşon üçin Peygamberimiz özü de rahmat, Peygamberimiz alıp kelgen dini de rahmat. Oşo dinin içinde bizge şariatыбыз oşol muamalat, soda sattık masalesini dagы çeşip ketken. Soda sattık masalesiне келсек, İslam dininde egerde bir adamga tүйшүк түшсө, анын түйшүгүнү жеңилдеткиле, ага жардам кылгыла дейт. Ошонун негизинде эгерде ислам дининде bir адамдын башына мусибат түшсө, кыйынчылык түшсө, аны шариатта элдерге таксим кылып бөлүп берип, жеңилдеткенге аракет кылат. Мисалы буга чоң бир мисал, bir адам бирөөдү кокусунан өлтүрүп алган болсо, ага дият вачип болот. Bir адамдын дияты 100 төө. Bir adamды кокусунан ката жол менен өлтүрүп алган болсо 100 төө бериш керек. Эми bir адамга 100 төө беришлик кыйын болот. Эми шариатыбыз аны өзү ошол адамдын туугандарына, бир туугандарына, айылдаштарына, кошуна колуна кылып туруп бөлүп берет. Мына ушул акила деп коет. Бул шариаттын негизги көрсөтмөсү, максат ошол бир мусулманга түшкөн түйшүктү жеңилдетүү. Ошон үчүн хадисте Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytат, ким bir адамдын бул дүйнөдөгү түйшүгүн жеңилдетсе, Аллах субханаху ва таала анын ахиреттеги чоң мусибаттарын мусибаттарын жеңил кылат деген. Ошон үчүн ислам дини ошол келген нерсени, мусибатты жоюунун жолуну камсыздандыруу, табактыкафыл жол менен чечкен.